Саламатсыңарбы балдар. Бүгүнкү жаңы темабыз Кыргызстандын чарбасынын жалпы мүнөздөмөсү. Эл чарбасы негизинен эки чоң тармактан турат. Айыл чарбасы жана өнөр жайы. СССР мезгилинин алгачкы жылдарында эл чарбасында айыл чарба басымдуу орунду ээлеген. Мисалы 1926 жылы жалпы дүң продукциянын 90% айыл чарбасына, 2,3% гана өнөр жайга туура келген. 1920-1940 жылдары өнөр жайы 10 эсеге, 40-70 жылдары 19 эсеге өскөндүктөн эл чарбасында ири өзгөрүүлөр болгон. Өзгөчө, Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин өнөр жайдын орду бекемделип, 1960 жылы жалпы дүң продукциянын 51,2%-ын өндүргөн. 1991 жылы өлкөбүз эгемендүү болгондон кийин өнөр жай тармактары ар тараптан төмөндөгөн. Мисалы, чөп таңгактагыч машина 2 эсеге кыскарган. Азыр бул чыгарылбайт. Кум шекер 1,8 эсеге. Эт 1,7 эсеге, консерва 2 эсеге, минералдык суу 2 эсеге, бут кийим өндүрүү 2 эсеге төмөндөгөн. Ал эми айрым өнөр жай тармактарынын продукциялары көбөйгөн. Аларга электр энергиясы, байпак, тор кийимдер кирет. 1992-93 жылдары бардык эл чарба тармактарында менчиктештирүү саясаты жүргүзүлгөн. 1993 жылы жаңы улуттук акча бирдиги сом ишке киргизилген. Азыркы учурда өнөр жайдын өнүгүүсү негизинен электр энергиясы, түстүү металлургия, тамак аш жана жеңил өнөр жайларынын эсебинен болууда. Акчалай сунуштун көлөмү жетишсиз болгондуктан, ишкерлер насыя алуу менен өндүрүштү өркүндөтүү мүмкүнчүлүгүнөн чектелүүдө. Анткени банктар кыска мөөнөттүү гана насыяларды соода иштери үчүн гана берүүдө. Узак мөөнөттүү насыялар аз. 1995 жылы 1 доллар 10 сом 80 тыйынга барабар болсо, 2000 жылы 47 сом 70 тыйынга, ал эми 2020 жылдын ноябрь айына карата 84-85 сомго бааланууда. Айыл чарбасынын жетишкендиги негизинен дыйканчылыктын эсебинен болууда. 2000 жылдан тарта мал чарбасы да жандана баштады. Өлкөнүн экономикасын өнүктүрүүнүн приоритеттүү багыттары болуп, айыл чарбасын өнүктүрүү, кайра иштетип чыгаруу, тамак аш жана жеңил өнөр жайлары, туризмди өнүктүрүү багыттары болуп саналат. Саламатта калгыла.